Суперинфо гезитинин жаңы санында. Сыймык Бейшекеев апасы тууралуу айтып берет. Чоң энемдин атынан бренд чыгаргым келет дейт ырчы мырза. Мукам Өндөрчү Кенже Көбөкова шоу бизнесте жүрүү кыйын, бирок саясаттагыдай саткынчылык жок дейт. Күйөөсүн дөңгөч менен чаап өлтүрүп алган келин, бирөөнүн сумкасындагы баңгизат үчүн соттолгон аял жана башка аянычтуу тагдырларды окуй аласыз. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Дастан Жумабековду кепке тарттык. Сөздөн жаңылсам да иштен жаңылбайм дейт депутат. Актер Төкмө Акын комузчу Табылды Актанов махабат баянын айтып берди. Жубайым мен үчүн өзүнүн талантын курмандыкка чалды дейт ал. Ырчы Айтурган Эрмекова темир тулпары менен тааныштырат. Геленваген жөнөкөй эмес, статусу бийик унаа дейт ал. Жогорку кеңешке депутат болууга жогорку билимдин кереги жок деген мыйзам сунушталды. Бул боюнча белгилүү адамдар кандай пикирде? Корого көрк берген пион, лилия гүлдөрү, чырмалып өсүүчү розаларды өстүрүү жолдорун айтып беребиз. Кыргызда уят деп эсептелип, көбүнчө ачык айтылбаган олуттуу оорулар тууралуу дарыгер айтып берет. Балаңыз тарткан сүрөттөргө баам салыңыз. Ал сүрөттөр үй бүлөдөгү мамилелердин күзгүсү дешет адистер. Ирландия, Канада биргеликте тарткан викингтер тасмасынын кызыктарга бай таржымалы жаңы санда. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.